биз качанга чейин ушинтип жүрө беребиз, мамлекет катары, эгемен өлкө катары биз кандайдыр бир протест көргөзүшүбүз керек да, мынча боло барбы? Бул саясий нерсе да, чындыгында юридикалык жагы түшүнүктүү. Баары формально бардыгы бирдей, символично бир аз теңбиз, символично жанагындай жеңилдиктерди кылмыш болгон. Чындыгы жашоодо баягы эле ага чейинки Евразияга биримдикке киргенге чейинкидей эле теңсиздик болуп атат да. Биз мурда ВТОнун мүчөсү болдук эле, дүйнөлүк соода уюмунун, ВТО орусча. Ошол кезде биз көп өлкөлөр менен ошо тариф боюнча жакшы болчу да, Кытай менен көп нерселер. Анан буга киргенден кийин ушул 4 өлкө менен гана общий тариф, анан Кытайлар менен пайдасы анча эмес болуп калгандай болду да. Мен бизнесте эмесмин. Эми алып көрсөк, биз эмне үчүн кирдик эле? Жалпы биринчи себебибиз да, ушул эмеге, ЭАПке. Анткени биздин эң негизги элге жеңил болсун, ошол жакта жүргөн, иштеп жүргөн эмгек мигранттарга. Эми аларга жаман болуп атабы, эми кантип чыгабыз, Мунун чын эле механизми жок экен. Анткени чыксак дагы алар тишин көргөзөт да. Буга саясий эрк керек. Эгер чындап ошого биз кыжырыбыз жетип ошого жетсек, алар да оңой кой бербейт. Бизди көп каралайт. Аны бизде кичинекей өлкө катары бизди өтө көп чаап неме кылышы мүмкүн да, кемсинтип. Анан айтарым, ошо деги эле Орусия баштаган уюмдарчы, Орусия инициал эме кылган, демилгелеген уюмдар, ушул Евразиялык уюм, андан сырткары жанагы ОДКБ, көбүнчө ошолордун саясий инструменти, бул ачык эле нерсе. Аларга пайдалуу кезде алар жакшы уюмдар, керек жокто алар өз каалагандай эрежени өз жогуна кылып коет экен. ОДКБны деле көрдүк, ошондой болду. Ошон үчүн биздин бийликтер айла жоктон эми барган сайын эл үчүн ушундай уларды эстетип, биздин укуктарды кайрадан айтып турганга туура келет. Бул суроого кайтабыз. Азыр Азамат мырза, мына азыр